Саламатсыздарбы, урматтуу жаштар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги мына акыркы 100 күндүн ичинде биз ушул адам сатууга каршы улуттук кампаниясын жүргүзүп жатабыз. Мына ошол бүгүн жыйынтыктоочу күндөрдүн бири болуп кетет. Сиздерге кайрыларыбыз, урматтуу жаштар. Мына чет өлкөгө чыгууда же болбосо ушул көйгөйдү жеңүүдө сиздердин ушул маселеге өзгөчө жакшы көңүл бурушуңуздарга тилектешпиз жана ушул нерсеге чакырып кетебиз. Бул адам сатуу мыйзамсыз миграциялык процесстер менен кичине айырмасы бар. Адам сатуунун географиялык, мисал айталы, географиясы бир өлкөнүн ичинде гана болушу мүмкүн да. Ал эми миграция, мыйзамсыз миграция бул башка өлкөлөр менен дагы болот. Негизги максаты бул адам сатууда эксплуатациялоо, адамды мыйзамсыз эксплуатациялоо болуп эсептелет. Ал эми миграциянын түрүндө дагы баягы аз акча берип же болбосо алдап коюу фактылары менен финансылык пайда табуу максатында жүргүзүшөт. Булар кимдир жүргүзөт? Бул сиз каалайсызбы, өзүңүздүн макулдугуңузду бересизби, бербейсизби? Кээ бир учурда алдоо жол менен жүргөндүктөн адам сатуунун курмандыктары, адамдар өзү макул болуп башында ошол айтылган шарттарды мындай кызыктуу болгондуктан алар макулдугу менен өздөрү кетишип атат. Ошондуктан алданып, андан кийин ушул адам сатуунун курмандыгы дагы болуп калып атат. Эң бул кооптуу жери бул эксплуатацияга туш келет адам. Анын документтери алынып коюлат. Бунун баардыгыңыздар билесиздер, биз айтып өттүк. Мына ушундай фактылар катталса сөзсүз түрдө аракет мындай ошол менен күрөшүүгө өзүңүз биринчи аракет кылышыңыз керек. Анан биз азыр ушул видеонун алдында текст түрүндө сиздерге бир нече шилтемелерди беребиз. Бир нече. Бул телефондор, бул эл аралык уюмдар, бул ошол адам сатууга каршы иштеген уюмдардын мындай горячий линия деп коебуз, ошол номерлерди беребиз. Чет өлкөгө чыгардан мурун же болбосо сизге кандайдыр бир сунуш түшсө, ушул негизги шилтемелерден пайдаланыңыз, окуп алыңыз, сүйлөшүңүз, кеңешиңиз. Анан дагы көбүрөөк бир көңүл бура турган бир жагдай, эгерде сизди бирөө жумушка чакырып жатса чет өлкөгө, анда ушул компаниянын лицензиясын сураңыз. Себеп ал компанияга биздин миграция кызматы лицензия берген болушу керек. Андан кийин дагы текшере турган жагдайлар бул ал жака баруу келүү шарттары кандай. Эгерде компания өзү төлөп берет, сенин эч кандай каражат кетпейт десе, бул кооптуу көрүнүш. Себеп дегенде эч кандай компания, жакшы компания андай шарттарды койбойт. Биз өзүбүз төлөйбүз, паспортуңузду өзүңүз алып баарын көрсөтүп беребиз десе, документ бир гана өзүңүздө болуш керек. Бул факт, бул мыйзамдуу көрүнүш. Андан кийин эмнелерди текшеришиңиз зарыл. Ошол өлкөгө барып аткан өлкөнүн маданияты же болбосо мыйзамдарын бир сыйра карап чыгыңыз. Жалпы жашоо шарттарын текшериңиз. Кандай шарттарда жашайсыз? Маянасы, анан квалификациялуу жумушпу же бул кара жумушпу? Анын шарттары кандай? Профсоюзу барбы бул уюмдун? Профсоюз бул сиздердин эмгек укугуңарды коргоочу уюм. Ар бир компания же болбосо ишканада болот мындай профсоюздар. Андан кийин социалдык камсыздандыруу жагын сураңыз. Техникалык коопсуздугун текшериңиз. Кандай шартта иштейсиз? Гигиеналык шарттарын сураңыз, текшериңиз. Анан өзүңүздүн сөзсүз түрдө ал жака кетип атканда бир нече телефондорду алып кетиңиз, туугандарыңыз, досторуңуз ушул жактагы миграция кызматынын номерларын алып алыңыз, өзүңүз менен
kopyалап же болбосо бир нече копия жасап өзүңүз менен ала жүрүңүз. Андан сырткары ушул эң негизгиси бул моралдык, руханий, материалдык камсыздалуу жагындагы бир сураңыз. Себеп мындан бир нече убакыт жашай турган жериңизде сизде ушул шарттарды бардыгын изилдеп көрүшүңүз керек. Эгерде ушунчалык эле мындай минималдык айтып коебуз, минималдык айлык акы депчи. Кыргызстанда бул мисалы минимальный айлыктар бир 8-10 миңдин тегерегинде болсо, бул ар бир өлкөдө ар кандай баа болот. Анан өтө эле аша чапкан бир суммаларды угуп атсаңыз, бул сөзсүз кооптоно турган нерсе. Реалдуу сунуштар өзүңүздөн каражатты талап кылат. Анан ошол өлкөдөгү минималдык айлык акынын тегерегинде гана болот. Андан көп болуп кетсе, бул кооптоно турган нерсе. Урматтуу жаштар, мигранттар, деги эле биздин мекендештерибиз, ушул биздин агенттик сиздер үчүн берген маалыматтарды дагы өзүңөр таанышып чыгыңыздар. Сиздерге адам сатуу курмандык болушунан өзүңүздөрдү сактаңыздар деп чакырып кетебиз. Рахмат.